Урматтуу достор, биз сиздерге абдан маанилүү кайрылуу менен кайрылып жатабыз. Дал ушул номердеги Арстан аттуу адам бизге кайрылган адамдарга чалып, отчет жөнөтүүсүн, өзүн фонддун кызматкери экендигин айтып жатыптыр. Ошо айттым да, мага бирөө чалды. Мен Арсланмын дейт. Азамат Байыркеден чалып атабыз, отчет сурай турган убакыт болуп калды деп. Бирок ол чыгарганыңарга уже 100 жумаян болду элек го, уже 5 күн болду бүгүн. 5 күн ошону айтып анан ойлонуп калдым да, макул деп койдум. Ошо отчет берип койсоңар дейт. Бербедим бирок мен. Азыр уролду элем деп койдум. Арстан деп номерин жөнөтөйүн силерге. Ушуга чалып билгилейин, ол баягындай адамдар экен да. Бизге кайрылган адамдар ушундай адам сурап жатат дегендиктен биз аны тактоо үчүн алгач фондко кайрылган адам болуп байланышып көрдүк. Күтө туруңуз же бираздан кийин чалыңыз. Ваш звонок находится в режиме ожидания. Дождитесь ответа или перезвоните позднее. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Эме, сиздин номериңизди бирөө берди эле, кайрымдуулук кылып турбайсызбы? Ошо сиздерден жардам сурайын деди элек, боор алмаштырганга. Мен номеримди ким берди эле? Бир байке берди эле. Бир байке? Бир байке берди эле, мен аны деле жакшы тааныйм. Ошо сиздерден эме кылат экен го, видео чыгарып берген экенсиздер го. Тамаша. Түшүнбөдүм, эмне тамаша? Жок, силерге айтып аткан жок, бул жакта айтып эле угуп атам. Ошо эме көчөдө биз коробка менен чогултуп эме кылып аттык элек да, жардам сурапчы. Анан бир байке келип, ошол байкеңер жакшы жардам берет, акча чогултуп берет деп ошентип айтып номерибизди берди эле. Анан ошо жардам кандай? Кайсыл жактан чалып атасың? Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан? Ооба. Сиздер Бишкекте эмессиздерби? Бишкекте неме кылгыла? Эртең саат 10го анда офиске келсеңер. Офисиңиз кайсы жерде? Мен неме кылам? Мен ушул номерде WhatsApp'ым бар, же болбосо биздин кайрымдуу бол фондунун Instagram'ы бар. Instagram'га кирсеңер, ошо Instagram'дан личкадан жазып койсоңор, мен силерге адрести, толук адрести жиберип коем. Эмне документтер керек, кандай документтер алып бересиңер ошого. Эме байке, анда атыңыз ким? Номер Арстан байке. Сизге WhatsApp'тан жазып коем, мүмкүн болсо ошо Instagram'дагы эмеңизди жиберип коесузбу? Кайрымдуу бол деп эле жазсаң чыгат. Чыгабы? Ооба. Өзүңүз болосуз да, ошол офиске барып? Жок, ал жерде биздин кайрымдуу бол фондунун башкармалыгы Азамат Байматов өзү болот. Ошо өзү менен прямо өзү менен сүйлөшөсүңөр. Өзү мененби? Мен сиздин атыңызды атап эле барсам кабыл ала берет да, Ооба. Хорошо, макул анда. Номери барбы ошо Азамат байкенин? Номерин бере албайбыз өзүнүн. Бере албайсыздарбы? Ооба. Макул анда, макул. Барып көрөйүн эртең. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун. Офиске келгиле деп биздин офистин адресин айтты. Эртең саат 10го келсеңер кайрылсаңар болот деп жатты. Анан биздин Instagram баракчаны айтты, ошол жака жазгыла деп. Андан кийин отчет сураган адамдын кызыбыз деп чалдык. Алло, саламатсызбы? Эме Улан байкенин кызы болот элем мен. Кайрымдуу фондко видео чыгарып бердиңиздер эле го. Атама чалып отчет берип коюңузчу деп сураган экенсиз. Ошо отчет бере берели сизге? Мен азыр сизге WhatsApp'тан жазамын. Ошо WhatsApp'ка неме кылып койсоңуз, SMS кылып. Мындай чалып неме алсак болбойбу? Айтып чалып айтып кой деп айткан экенсиз го, атам айтты эле да жаңы эле. Ошо WhatsApp'тан жазып
WhatsApp'tan скриншот кылып туруп кетирип кое аласызбы? Скриншот кылып эмне жооп берсеңиз? Мен атыңыз ким сиздики? Арслан. Арслан байке. Хорошо, макул. Азыр кетирип кой. Ушул номерде WhatsApp бар, ошого жооп берсеңиз. Макул. WhatsApp'tan жазып, суроолорду берип жатканыбызда жазып жатты. Азамат байкеден тактайбыз дегенден соң көз ирмемде жазгандарын өчүрүп салды. Биз аны тактоого жетишпей калдык. Сиздерге ар номерден чалып сурап аткан болсо, ушул номер менин номерим болот. WhatsApp'ымдагы ушул WhatsApp'ым иштейт постоянно 24 саат бою. Ушул номерге эле сразу кайрылып койгула. Арслан байке ушундай номер чалып атат деп мага кайрылып койгула. Все, мен ошол жерден өзүм айтам, биздин сотрудниктер болсо, анда мен айтам. Ооба бизден чалынып атат, же болбосо бизден чалынбай атат деп. Сиздерге кайрылуусунун себеби дагы дал ушундай шылуундарга алданып калуудан сак болуңуздар. Биздин расмий баракчаларга гана кайрылыңыздар. Биздин фонддо Арслан деген жана башка аттагы дагы жигиттер иштебейт. Сак болуңуздар.